Улуу адамдар түбөлүктүү, туңгуюктан жол тапкан иштерди бүтүрүшөт. Эли журтум дегенде оттон, суудан баш тартпай, жан үрөп ак эмгек кылышат. Бүгүн биз силерге Тамчы айыл аймагына Опол тоодо эмгек кылган атабыз Үсөнбек Жунушалиев жөнүндө айтып беребиз. Урматтуу ардагерлер жана семинардын катышуучулары, мен бүгүн сиздерге айтайын дегеним эл үчүн кызмат кылып, элге канын жанын аябаган чыгаан атуулардын бири бул биздин совхоздун мурунку директору Үсөнбек Жунушалиев жөнүндө сөз болмокчу. Үсөнбек Жунушалиев иштеп турган мезгилинде жашоо турмуштун эртеңкисин алдын ала билген, көрөгөч, сезимтал, сары эсеп, жыйынтыктуу, кыйын экономист иштеберман адам эле. Эле дегеним а кишинин азыр көзү жок, 59 жашында, жаш курагында көз өтүп кетти. Бул кишинин кылган эмгектери айта берсе өтө көп. Мен чекесин эле айтып, кыскараак айтып берейин. Себеби дегенде мен бул киши менен үзөңгүлөш болуп иштешим да, замандаш болуп чогуу өстүм. Бул кишинин эмгектери 1960 жылдан 86 жылдар совхозго директор болуп иштеп кеткен киши. Тамчы совхозунда 2 кабат контора, 5 врачтык амбулатория, дарыкана, 400 орундуу маданият үйү, 2 секциялуу 60 орундуу мончо, 2 салуу паркы, спорттук аянтчаларды курдурган. Ошондой эле теплицаларды курдурган, гараж курдурган, больница, мончо курдурган, 2 айылга тең Черпыкты, Тамчыга. Эми бул киши ошол мезгилде ушунчалык аты чыккан кыйын совхоз болгон, миллионер совхоз деп аталып, республиканский семинарлар болуп өтүп турган ушул Тамчыда. Тамчынын азыркы турган 2 көчөсү ушу кишинин жеке өзүнүн эсеп чоту менен, кыскасы айтканда совхоздун өзүнүн тапкан кирешеси менен салынган. 2 көчөдө ошол жаш механизаторлорго, малчыларга деп, анан жана көп балалуу үй бүлөлөргө деп, Атамбекендин согуштун катышуучулары деп салынган үйлөрдүн саны ого эле көп. Анын баарын айта берсе эң эле көп, толук санын деле айтып азыр мен эсимде жок. Бирок ошентсе дагы бул совхоздун өзүнүн негизги совхоздун сөзү уяң жүндүү бул неме болгон, завод катары эсептелчү. Ошол кезекте кой өсүрүү заводу деп аталса керек эле, по-моему. Уяң жүндүү мердонос койлорду 45 миңге чейин жеткизген. 15-20%ке көбөйүп турган. Ал эми андан тышкары бул маданий агартуу иштери боюнча клубду салдырган, детсад салдырган, почта телеграф салдырып 300 номерди болуп, ар бир актив эмес, жөнөкөй карапайым үйлөрүндө дагы телефондору бар эле, ошол совхоздун учурунда бар болчу. Ал эми совхоздун өзүнө ысык суу каздырып чыгарган, 1500 метр тереңдиктен ысык суу чыгып, ал ысык суу больницага, айрым бир үйлөргө, анан теплицага деп курулган болчу. Ошол боюнча иштеп келе жатат. Азыркыга чейин айрым үйлөрдө бар. Тилекке каршы теплицалар бардын ортугу менен жок, кийинки жетекчилер аны сатып ийишкен. Совхоздун жаш механизатор малчыларына бардык шарты менен үй курулду. Ошол үйлөрдө азыркы маданий, азыркы заманга ылайыктуу деп айтсак болот. Себеби ичинде суусу, душу, туалетине чейин салынган. Ар бир үйдүн сыртында болсо малга ылайыкталган сарайы, көмүрканасы, ашканасы, туалети, анан погреб, подвалы менен салынган болчу. Ошол гаражына чейин салынган корожай менен. Ал эми коросуна ар бир ошол үйлөрдүн ар бирине скважина калтырып берген. Ар биринде скважинасы бар. Корожайдын толугу менен тосулган, заманга ылайыктуу. Ошол кезекте эле көргөзүк кылган экен бул киши. Ал эми бул киши дагы сала турган, дагы ушул көз өтүп кеткен, согушка барып келбей калгандар үчүн атайын Тамчыга, Черпыктыга эстеликтерди салдырып, алардын аты түбөлүктү калтырып жаздырып койгон. Совхоздун кирешеси ошол кезектерде 1 миллион 300 миң рубль акча менен түшүп турган экен. Ошонун негизинде жана гараждарда жаңы техникалар, 100ге жакын
автомашиналар, тракторлар, комбайндардың бары тең көліп гараж толтырып болчу. Анын цехтери бар болчу. Жыгач иштетүүчү, темир иштетүүчү цехтери бар эле. Анан бул кишинин дагы бир жакшы жери, азыр капельный орошение деп атпайбызбы? Бул киши ошол кезекте капельный орошение кылган. Ошол кезекте эле волжанкалар, жанагы жамгырлатып сепкен ошол жерлерди айдаган, анткени тамчыда өзү суу жок болгондуктан бүт волжанкалар менен ошо жана жамгырлатып, чачыратып сугаруунун негизинде скважиналар казылган. Бул скважиналар мен точно билбейм, но бир 50-60 скважина жөн эле болуш керек. Анткени бүт скважина менен сугарылчу, жердин баары тең. Бул кишинин дагы бир нерси, Торагыр менен Черпыктын кошулган жеринде, границанын берги жагында. Ошол жерде канча бир гектар жерди жалаң жылы бою топурак ташты отуруп туруп өздөштүргөн. Азыр ал жерде менчикке кетип, ал жерде азыр бакчак отургузуп, азыр эл ошол жерде колдонуп атышат. Бул киши ошол мезгилде 50.000 кубометр суу сактагыч курдурган БСРлер. Бул Тамчыда, анан Черпыкта эки жерге 1000 га жер ушул машиналар менен сугарылган деп атпайбы, жанагы фрегаттар менен, волжанкалар менен. Анан эми бул киши болсо АВМ 15, 10Г, 1,5 ОПК техникалар алынып, кошумча минералдык тоюттарды даярдап турган цехтерди ишке киргизген, лыспылар өткөн, 17 га жер өрүк, 10 га жерге алма тегилген. Атүгүл бул киши Кошкөл айылына балык өстүргөнгө дагы ошол жерге көлмө берилип, балык өстүрө баштаган. Эми бул кишинин айта берсе эмгеги өтө көп. Эң өкүнүчтүүсү ушунун бирөө дагы өзү жашаган үйү да өзүндө буйруган жок бул кишинин. Бул киши союз тараган мезгилде иши которулуп кетти. Министерстводо барып иштеп ошол айылдан көчүп кеткени болду. Бирок элдин эмгеги бар бир элдин эмгегин эл унутпайт экен. Көз өтүп кетсе дагы, көз өткөндөн кийин Тамчынын эли өздөрү жыйналып, өздөрү чогулуп туруп, жыйналыш куруп, ушул чоң көчөлөрдүн бири өзүнүн эмгеги, көчөнүн башынан аягына чейин ушул ишинин өзүнүн эмгеги деп, ошол көчөнү Жумшалиевдин атында эл өзү шайлап, өздөрү атын атап, ушул көчө азыр көчө элдин көркү, мына көчө аз жаркырап жайнап турат, асфальтталган көчө. Раз кичине бир аз анча ремонт керек болсо керек кээ бир жерлеринде. Бирок негизинен Тамчыны көкөлөтүп совхоз эмес, район эмес, облус эмес, бул республикага аты чыккан чоң, абдан жакшы совхоздордун бири болчу, миллионер совхоз болчу. Мен айтайын дегеним, бул жасап аткан ишим, бул айтып аткан ишим баары тең бул келечектеги балдар үчүн. Себеби эмне дегенде, азыркы балдар, азыркы жаштар, алардын атасы эмес, алардын чоң атасына тийип калган үйлөр болуп атат. Жанагы мен айтып аткан үйлөр, салынган имараттар бар. Азыркы жаштар, мектеп жашында балдар аларды билбейт. Айрым учурда даже көпчүлүгү мүмкүн совхоз, баягы союздун учурунда союз салдырып берди деп ойлошсо мүмкүн. Бул өзүнүн расчетун эсебинен салынган экенин көпчүлүк биле бербесе керек. Айтайын деген ушундай адамдар, ушундай эмгекчил адамдар элдин эсинде калса деген оюм бар. Ошон үчүн ошол аздыр көптүр кичине эстелик болсун деп клубка илип коюп, кирген чыккан көрүп турсун деген кичинекей баннерный бир такта жазаттым. Ошол элге жетет го деп ойлойм. Анан эми баннерди жана могу айтып аткан нерсенин баары тең бул эл үчүн, айрыкча могу Черпыкты, Тамчы айылынын мектеп окуучуларына муну как улуу адамдын эмгеги өлбөй тургандыгын, эмгекчил адам эч качан кордук көрбөй элдин эсинде кала тургандыгын, эмгекти эл жебей тургандыгын, эл үчүн кылган эмгек дайыма ардакталып тура тургандыгын айтыш үчүн гана аракет кылып жасап турам мен. Ушуну мен негизги максатым ушул. Черпыкты, Тамчы айрыкча ушу жаштарга үйрөтүп, азыркы жаштарды ушу билим алуусунда ошолорго салып берген мектептери, салып берген детсадтары, ошого кылган эмгектерин баары тең азыркы жаштар билбейт. Ошон үчүн аларды билсин деп, жана ушундай кишинин эмгеги баалансын деп ойлоп ушул нерсени даярдадым. Ардагердин баарысы эмгеги менен сыймыктуу, бирок Өсөнбек атабыз баарынан да татыктуу. Эл үчүн кылып кызматты, күнү түнү иштеген, өнүктүрүп Тамчыны чарчаганды билбеген.
Миллионер совхоз деп алыска атын тааныткан, грамота менен медалга ак иши менен татыккан. Депутат болуп 5 жыл кеңештерге катышкан, зоотехник, кызматкер, директор болуп таанылган. Жунушалиев атабыз Ставропольдо окуган, Кочкор, Чаншань, Оргочор, анан Тамчы айылында адис болуп илимий тажрыйба станцияларында калыстык менен кажыбас эмгек жолун арнаган. Салды Тамчы айылына бала бакча мончону, маданият сарайын 400 киши орундуу. Эс алуу парктын четинде 2 кабат контору, оорукана, аянтча, байланыш бөлүм, почтону. Көчөлөрдү асфальттап, өрүк бактар көлдөттү, уян жүндү мариноз, коюн миңдеп көбөйттү. Эмгегин элден аябай, 17 жыл таалыкпай, сүйгөн совхоз Тамчыда барандуу жашоо өткөздү. Атамекендик согушта курман болгон баатырга эстеликти тургузду жоокерлерге, калкыма. Өзү да эмгек жоокери унутулбай түбөлүк, Тамчы айыл элинде элеси калды жалпыга. Кызар тапа, жубайы, жашашты элди суктанта, 8 бала чоңойтуп, билим берди баарына. Аттың жолу кыска экен, небере жытын жыттабай, кете берди жаркырап 59 жашында. Үсөнбек атанын ак эмгеги, акыйкаттыгы, кара кылдык ак жарган калыстыгы, намыска бектиги, беттегенин бербеген өжөрлүгү, убадага бек турган жигиттик сапаты элдин эсинде тунук бойдон кала берет. Ал эми кийинки бөлүгүбүз ардагерлер кеңешинин төрагасы Аскарбеков Бейшенбек агайдын Тамчы айыл аймагындагы иш аракети жөнүндө болмокчу. Эми ардагерлик боюнча айта турган болсом, ушул 2-2 жыл кайра шайланып отурабыз. Эми азыр ардагерлер айылда бир кезекте билинбей дагы, көрүнбөй деле кылган иштери элге сезилбей деле калган мезгил эле. Эми азыр жанданып калды деп айтсам болот. Ардагерлер кеңешибизде райондо Сыртбай Арпаевич өзү уюштурган, ошол ишин жеңилгеси менен биз квартал сайын, ай сайын даже жолугуп сүйлөшүп, республикада болуп аткан жаңылыктарды, республикада айтылып аткан нерселерди биз аткарып. Мисалы үчүн азыр көбүнчө бардык жерде кыймыл башталбады. Бардык жерде азыр ушул насаат иштери жүрүп атат. Ысырапкерчилик боюнча. Бул туура мезгил, өз учурунда козголуп, өз учурунда туура мезгил деп айтсак да болот. Бирок мурун дагы ушул ысырапкерчилик жөнүндө тыюу салынгандар көп болгон. Бирок азыркыдай өтө чоң маани берип, өтө эле мындай катуураак, көбүрөөк кийлигишип атат десем туура болот го дейм. Мурун болсо жетекчилерге келип тыюуларды салып баргандай болуп, түшүндүрүү иштери деле көп жакшы болгон эмес. Эми азыр болсо мына Сыртбай Арпаевич бизде адегенде ушул жобо чыгаруу менен райондо абашкаларды, аксакалдарды, кеңештин баарын, төрагаларын баарын жыйнап, ошондо семинар өткөнбүз. Ошо семинар талкууга алып, ошол жобону талкууга бир сыйра алып, ошондой чечимге келгенбиз. Чечимибиз ушундай болгон: жамандык чыккан жерге мал союуну азайтуу жөнүндө, такыр мал союлбасын деген да болбойт, эми өлүктүн да сыйы бар дегендей, 2ден кой, андан көп эмес, ашып кетсе 3 кой, болбосо 1 бодо, же уй же жылкы бирөө союлсун дедик. Анткени себеби эми азыр заман деле өтө оор эмес, өтө кыйынчылык деле заманды башыбыздан өткөздүк. Азыр элде Кудайга шүгүр бар, анын үстүнө эл да азыр ынтымактуу боло башташты. Элдин өзүнүн ыраты бар, акча чогултуп ушу жамандык болгон жерге жардам бермей, ушундай көп иштер бар. Анан айтайын дегеним, ошол район боюнча ошол Сыртбай Арпаевичтин демилгеси менен ошол чогулганда район боюнча ардагерлер кеңешинин төрагалары баарыбыз чогулуп туруп ошол чечимге келгенбиз, 1 бодо болсун деп. Ал эми жанагы 40 ашы анандай дегенде мал кийинирээк, ал внезапно эмес, чукулунан келген баягы жамандык айттырбай келет дегенде, чукулунан келгенде элге кыйынчылык болуп калбасын деген гана ушул нерсеге келип атабыз. Анан азыр болсо молдокелер менен айылдын ар бир айылда молдолор, ошо айыл өкмөтү, жанагы
аялдар комитети, жаштар уюму, милициядан да кошулуп, депутаттар болуп, ошо баары биригип алып туруп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чыктык. Ошого элдин көпчүлүгү макул болду, эл да туура көрдү. Мен ойлойм, ушул жагы өтө жакшы, туура болду го деп. Себеби эмне дегенде, көп учурда айрыкча жайдын 3-4 жылкы сойлонушуулар болуп, еттин желген жеп, желбегени чынымен эле чыгым болуп аткан. Азыр жана дасторкондо салат балат мындай бир бузула турган айрыкча торт сорт сыяктуу мындай бат бузула турган тамактарды чейнеп азыраак жасап, керек болсо алардын кереги да жок. Илгери борсок менен саарымай турчу эле бузулбаган оокаттар дайын турат. Мына ошондойлор болсо деген бир ойлорду айтып, ошону айтсак көпчүлүк эл ушуга макул болушту. Анан дагы бир жакшы жери, азыр жамандык болгондо карылар, сырттан келген коноктор ошолор тамак ашка кирип, ал эми жаштар көпчүлүгү ошол айылдын көпчүлүк тургундары ал топурак салып эле Куран окутуп эле кыргызчылык, мусулманчылык менен Куран окуп коюп акырын кетип калып атышат. Мына ушул жери жакшы болуп атат. Ушул жобо чыккандан кийин 2-3 жолу ушундай бул Тамчыда дагы, Чырпыктыда да ушундай бир чыгымдар болду. Өтө чоң чыгым болгон жок. Койлор союлуп атты, 2ден кой, 3ден кой, 1ден кой союлгандар деле ушул болуп атты. Анан эң эле көбү ушул бир уй же ошо бир жылкы менен токтошту. Ушуга баары макул болду, эл да ушул туура көрүштү. Анткени сырттан келген куда сөөк бар, алыстан келгендер бар, айылга келгенден сүт калап жүрөт, ошо эртеден кечке болушат. Мына ошолорго да чай берип азайым болот да. Жана айткандай, ошо өлүктүн да сыйы болот. Анда бир сый урмат менен болбосо болбойт. Келген кишиге куда сөөк дегенден кыргыздын менталитетинде бар. Бир сыйлашып жүргөн кыргызбыз. Тамагыбызды, акыркы наныбызды бөлүшүп жүргөнбүз. Анан эми ушундай болгон учурда кантип тартынып отурмайлы эл. Аны да туура түшүнсө болот. Бирок өтө озон чыгымды ысырапкорчулукту токтоттук деп ойлойм. Менимче ушуга биз баарыбыз макул болдук. Ушуну туура колдодук деп ойлойбуз. Бул президенттин бул жобосу бизге абдан туура эле болду окшойт. Биз да райондо ушул чечимге макул болдук. Мен ойлойм, муну баардык эле Скөл облусу жана республиканын эл бүт эле баардык жерде угушунда, баардык жерде ушуну колдоп атат. Менимче бул учурдун талабы болуш керек. Мен ушуга абдан туура маани берип, көп учурда ушул нерсени элге айтып, эл менен ушул ишти көрүнчөсүн, ушул ишке маани берип, ушул ишти алып барып атабыз. Эми ардагерлер кеңеши азыр мурункудай эмес, мурун аттары бар, өздөрү жок эле, эми азыр болсо кичине кыймыл болуп, ар кайсы жерде өлүм чыгым болгон жерлерде үгүт иштерин айтып, мындай элдин арасында уже көрүнө башташты, элдин кыймылы билине баштады. Айтайын дегеним ушул кыскасы. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн нарына, жалкоо болбой кайрат күчүң барда. Чоң жарыштан сапарыңдан калба, жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма.